2005 жылы конкурстун негизинде Кадамжайдагы сурмундай комбинат ТОВ АТФ Инвест деген ишканага 97 миллион сомго сатылган. Ошо сатылгандан кийин келишим түзүлгөн. Келишимде бул ишкана 14,5 миллион доллар акча каражатты ошо жерге салып, ошол ишканага жаңы линияларды коюп, жаңы технологияларды коем деген убадаларды берген. Андан тышкары ошол ишкананын карыздарын баары толугу менен жабам деп айткан. Бирок арадан мына 13 жыл өтүп отурат. Тескерисинче бүгүнкү күндө ишкана токтоп калган, азыр бүгүнкү күндө иштебей жатат. Мына бүгүнкү күнгө мен сурамжылап алдым эле, бүгүнкү күндө жооп келди. Мына социалдык фондко 32,1 миллион сом карыз экен. Салыкка 34,7 миллион сом карыз экен. Электр энергиядан 6,9 миллион сом карызы бар экен. Ашырбек Мойдунович, карасаңыз эми. Азыр жөнөкөй жаран мисалыга 1000 сом карыз болсо, барып электр энергиясын өчүрөт. Бул жерде 6,9 миллион, 7 миллионго жакын карызы бар экен, эч кандай чара көрүлбөйт. Салыктан мисалыга жөнөкөй жаран барып 1 миллионго эле жакын карыз болгосо, ага иш козгоп, аны тергөөгө апарып, аны камайт. Бирок салык кызматында 34 миллион карызы бар экен, бул жакта эч кандай чара колдонбойт. Ошондой эле айттым жана социалдык фонддон 32 миллион карызы бар. Билбейм, өкмөт кайча карап отурат, өкмөттүн эмне мындай иштерге аракет жасашпайт. Эгерде бул ишкана ал жерде иштей албай турган болсо, анда кайра келишимди бузуп туруп, кайра мамлекетке өткөзүп алышыбыз керек бул ишкананычы. Дагы 1 жыл, 2 жыл кечиге турган болсок, ал жердеги эгеси бардык мүлктөрүн сатып кетип калышы мүмкүн.